Адегенде түндөлөрү тоңуп калуучу, мени мектепке чейин дадил көтөрүп баруучу катууга эриген. Кийин кеч күздөн бери биздин бакта жашап жүрүшкөн таандар учуп кетишкен. Тал боткоктоп, өрүктөр гүлдөгөн. Айылдагы иттер өткөн жылдан калган кыш ичи кар астында жатып көктөп кеткен дәнектерди карс-курс чагышып, керели кечке өрүктөрдүн астында шимшип жүрүшчү. Тооктор күнөстүү дубалдардан чымын тутуп жешип, же алыскы аңыздарга оттоп кетишчү. Анан ошол жаздын дагы бир белгиси катары дагы эле биздин үйдүн үстүнөн каркыра турналардын өткөнүн билем. Мырзагапаров газалаң кемесинде айыл жергесине жаздын келишин не бир ажайып сүрөттөп койгон. Чебер сүрөтчү ошол окуя тим эле көз алдыңда болуп жаткандай таасирге чулгап, ынандырат. Албетте, бүгүнкү көрсөтүү Мырзакапаров тууралуу эмес, пейзаждык сүрөттөөнү пайдаланып жазган акын тууралуу болмокчу. Адамдын жан дүйнөсү жаратылыш сыяктуу таза, сулуу, зыянсыз болсо, анын дүйнөгө болгон көз карашы да ошончолук курч, сергек, зирек болот. Көз алдыңа элестүү сүрөт тарткан пейзаждык сүрөттөөнүн чебери, жаңы муундун, жаңы толкундун өкүлү Алтынбек Исмаилов. Өзүнүн үнү, стили бар акын, котормочу Алтынбек Исмаилов бизге кондокко келип отурат. Саламатсызбы агай, куш келипсиз. Алгачкы чыккан жыйнагыңызда ырларыңыз мындай күчтүү, адамды мындай күчтөнтө турган ырлар эле да. Анан акыркы ырларыңызда бир аз жумшалып калгандайсыз да, мунун сыры эмнеде? Акын же күйүнгөндө, же сүйүнгөндө ыр жазат. Өзүңүз жакшы баамдагандай, мындан 20 жыл мурда жазылган ырларды талдай турган болсоңуз, карай турган болсоңуз, ал жерде калктын көйгөйү, ар кандай маселелери, күйүтү, арманы көбүрөөк ырга салынган. Ошол учурда чындыгында кыргыз элинин жашоо турмушу, тагдыры абдан оор болчу. Кудай жалгап, мына 20 жылдан бери кыйла байып, ирденип, кыргыз элинин жашоо турмушу оңолуп калды. Андан кийин мен көйгөйдө эмес, алардын ийгиликтерин, жетишкен жактарын, анан көбүнчө пейзаждык лирика жазсам да ошого ооп кеттим чындыгында. Алтынбек Исмаиловдун сөз менен тарткан сүрөттөрү көз алдыңа тасмадай тартылып, эстетикалык рахат тартуулоочу күчкө ээ. Тигине биздин үйдүн алмалары тамчылап бирден жерге түшүп жатат. Музоонун оозунда шым аңданары, магдырап сүткө тойгон күчүк жатат. Чаңытып көчөнүн боз топурагын, чуркаса куюн тынбай оюнгарак. Шамалдын кулагына доошу калың, шыбырап ыр окууда момундарак. Тутанып таш очоктун отумуна, тууралган эт чыңырат майга түшкөн, ак талдар бийлейт дайра шоокумуна, акшайы көйнөгүнө сайма түшкөн. Өптүрбөй агат булак мөлтүрөңүн, өрт чалган кызгалдактын баласына, таңыркап карайт гүлдөр өз сүрөтүн, тартылган көпөлөктүн канатына. Чурулдап бакка конгон таранчылар, чокуса чоктой күйгөн мөмөлөрүн, жабыла жалбырактар адам сымал, жар салат табигаттын төрөгөнүн. Чөп баскан адырдагы жолго жатып, чегиртке кыяк тартса ал арада, чүкөдөй чал келатат ойго батып, чаалыккан жалгыз аттуу арабада. Кудуңдап жаш баладай айыл улам, кунт коюп угат түрдүү дабыштарды, желаргы өзөн жака кайып улам, жүгүрөт шуудуратып камыштарды. Атигил суу тегирмен талкан тартып, айланат мезгил менен жылдагыдай, кайыңдын көлөкөсүн тартаңдатып, күн болсо батып барат мурдагыдай. Алтынбек Исмаилов биринчи кезекте бул көркөм мындай бир
көркөмдүктүн акыны десек болот. Анын чыныгы акындык көрүүсү бар. Мисалы үчүн ырларында мен мисал келтирейин деп атам. Чакаларга суу тоңот эмес, чакалардын карегине суу тоңот. Көздөрүндөн ысык күн өпчү эмес, көздөрүндөн эрди ысык күн өпчү. Убакытта салтанат эмес, убакыттын жүрөгүндө салтанат. Кадимкидей мындай бир жай турмушту бир көркөм бир полотного айландыра турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Же болбосо тутанып таш очоктун доошумуна тууралган эт чыңырат майга түшкөн. Көрчү, эт чыңырат деген эпитет кандай бир ыктуу көркөм колдонулган. Акын кичинекейинен сезимтал, зээндүү болгондуктан сөзгө маани берип чоңоет. Таятамдын дат баспаган сөздөрүн терезеден кирген күн да тыңдачу, курсагына кызмат кылып өзгөнүн кара чайнек кемегеде ырдачу деген ырсаттарым бар. Ансыңарындай мен чал кемпирдин колунда өскөндүктөн айылдагы сөзмөр, чечен, таланттуу, тарыхчы, санжырачы, мыкты инсандар биздин үйгө көп келер эле. Ошолордун сөзүн кан жаныма, ар бир клеткама сиңирип чоңойгондуктан, экинчиден таятам менен таянем да ушунчалык таланттуу, шыктуу, сөз баккан, сөздү куюлуштуруп сүйлөгөн инсандар болгондуктан, ошолордун таасири. Андан сырткары мен кат тааныгандан баштап эле айылдагы, мектептеги, китепканадагы жана айыл өкмөтүнүн китепканасындагы китептерди бир нече сыйра кайталап баштан аяк баш көтөрбөй окуп, шаарга келип дагы бүгүнкү күнгө чейин күн сайын колуман китеп түшүрбөй окугандыктан сөзгө өтө маани берем. Каарманыбыз адабиятчы, сынчы, котормочу Салижан Жигитовду устатым деп эсептейт. Устаттын кеп кеңешин тирек кылып, ыр жазууну чоң жоопкерчилик деп билет. Мен биринчи курста окуп жүргөндө эле котормого баш бактым. Салижан Жигитов менин устатым болчу. Дипломдук ишиме жетекчилик кылган. Ошол кишиге биринчи жолу барып, которма менен алектенип атам, текшерип бериңиз, жол көрсөтүңүз, багыт бериңиз, мени ыйлеңиз, бышырыңыз деп кайрылгандан кийин, ал киши дагы өтө чебер, профессионал дасыккан котормочу акын болгондуктан, менин алгачкы котормолорумду текшерип, ыйлеп, майда көздү электен өткөрүп, анан өзүнүн кеп кеңешин айткан. Ошондон баштап ушул күнгө чейин тынымсыз котормочулук менен шугулданып келатам. Иероним Стридонский котормодо автордун сөзүн которбойм, анын айтайын деген оюн котором деген экен. Чындыгында котормо түйшүктүү, ары татаал процесс. Түрк акындары көбүрөөк батыштын, француз, англис жана башка адабияттын, поэзиянын өкүлдөрүнө көбүрөөк таасирленгендиктен, көбүрөөк ошол батышка ыктап, батышты ориентир кылышат. Ал эми кыргыз акындары көбүнчө орус адабияты менен азыктанып, орус акындарынын мектебинен тарбияланып, орус поэзиясынын кудугунан суу ичкендиктен экөө кескин айырмаланып турат. Маселен, түрктөр бүгүнкү күндө жалаң, эркин агырларды, уйкашпаган ырларды жазышат. Анан философиялык лирикага, махаббат лирикасына көбүрөөк басым жасса, кыргыз акындары дагы деле салттуу ырлардын чеңгелинен чыга албай, эркин агырларды жазгандар бизде өтө сейрек, өтө аз, чок эсе деп койсок болот. Анан көбүнчө граждандык лирикага басым жасашат. Айырмасы ошондо. Руминин ырларын которуп жүрөсүз анан суфистик, мистикалык ырларго сиздин ырларыңызга да таасирин береби? Жок, тилекке каршы мен башка акындардын ырларына терең сүңгүп кирип, кан жаныман өткөрүп, жон терим менен сезип, алардын чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөткөнүм менен колдон келишинче таасирленбегенге, ошолорго окшоштуруп жазбаганга, ошолордукуна ыктап кетпегенге колдон келишинче аракет кылам. Себеби сенин чыгармачылыгың эч кимдикине окшобош керек да, өзгөчөлөнүп туруш керек. А көпчүлүк котормочулар кимдир бирөөнүн ырларын которгондо каалайбы, каалабайбы, же түздөн түз же кыйыр түрүндө ошого кирип таасирленип, ошону туурап окшоштуруп кеткендер бар. Ошондуктан мен эч качан ал эки акындын жолуна түшүп, алардын ырларына окшоштуруп жазгым келбейт. Болушунча сактанып,
алардан оолактап турганга аракет кылам. Дидарын бырыш баскан тоолордун бүктөмүндөй түйшүгү кабат жыйылган жүктөрүндөй пейили жараткандын таптаза сүт көлүндөй дүйнөсү укмуш эле балдардын түштөрүндөй алмашып анан баары ай жылдар түтүн болду тагдыры бирде жарым а бирде бүтүн болду туугандар жүгүн артып турмушу бүкүр болду эх бизди чоңойтом деп дүйнөсү күкүм болду. Автор бул ырында эненин жүзүндөгү буручтарды тоолордун бүктөмүнө, түйшүгүн жыйылган жүктөрүнө салыштырып, балдарымды багам деп ийиктей чаркайланган, тааруудай жанын чачып бере берүүчү эне экендигин айтат. Мындай салыштыруу ырдагы берейин деген ойду элестөө чагылдырып берүүгө көмөктөшүп, ого бетер көркүнө чыгарып жиберет. Майдаланды, тоо түгүл кырга жетпей, ташыркап тайгаланды. Бактысын бөлүп жарып, башкалар пайдаланды. Кертилип кайран өмүр, керексиз жайда калды. Энекем, энем менин тийген күн сыяктанып, түндү да куубийчү көңүлгө чырак жагып, жиндечү асмананда жылдыздар кулап калып, жатса да жер алдында жүрөгү турат кагып, жатса да көр алдында жүрөгү турат кагып. Акындык өнөргө өзү кыргыздын жаштары топтоо менен келет. Бирок ушул 30 жаш менен 40 жаштын ортосунда эки бөлүнөт. Бир дагы мындай бир чыгармачылыгын мурунку деңгээлинде улантканга күчү келбей калат, ылдый түшө баштайт, же болбосо жазганга куштарлыгы жоголот. Анткени мындай бир изденүүчүлүк өзү мындай бир курчутуу жагдайлары болбойт да. Ал эми экинчи топ албетте мындай бир чыгармачылыгын жанагындай кризистен түз алып өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. 30-40 жаштан жогорулаганда анан андан ары баякыл моюбастан иштей берет да. Мына Алтынбек Исмаилов деген акыныбыз менимче экинчи топтогу акындардын бирден бир көрүнүктүүсү деп айтам. Бүгүнкү жаштардын арасында Алтынбек Исмаиловдун ырлары мындай табигый түрдө жаралгандай көрүнүп турат да. Баягы жок, кыйналып кысталуу жок, ошол өзүнүн айтайын деген оюн, сезим туюмун мындай бир эркин, бир өзүнөн өзү агылып чыккан формада бере алгандыгында турат да. Бул демек жасалма ырлар эмес. Чындыгында эле ошол акынды түйшөнткөн, акынды толгонткон кайсы бир ой сезим, кайсы бир сезим туюм, турмуштагы кайсы бир көрүнүш жагдайлар тууралуу. Бирок ошонун баардыгын өзүнүн баягы жан дүйнөсүнөн өткөрүп, иргеп, ылгап дегендей жакшынакай формада берилгендигин күбөлөп турат да. Көрсө биз улам мезгил өткөн сайын ааламдашуу, дүйнөлөшүү деген нерсе ажыдаардай оп тартып бизди соруп бараткандыктан көбүнчө жаратылыштан, табияттан, айылдан, өзүбүздүн өзөгүбүздөн, тамырыбыздан, түп нускабыздан алыстап, технологиянын, интернеттин, шаардагы төрт дубалдын ичине камалып, ошого кул болуп, ошого көз каранды болуп, жан дүйнөбүз, көкүрөгүбүз, жүрөгүбүз бетонго, темир торго айланып, өзүбүз болсо роботтошуп баратпыз да. Ошондуктан мен байкап көрсөм, бизди тазалаган, бизди аруулаган, бизди эс алдырган, бизди деген жогорку деңгээлдерге алып чыккан, чыгармачылыгыбызга эргүү берген, шык берген, илхам берген бул жаратылыш, табият, кооздук экен. Мен муну эми сезе баштадым дагы, колдон келишинче бош убакыт тапсам эле дароо жанагы көп кабаттуу үйгө, батирге камалбастан дароо жаратылышка, токойго, сууга, тоого, таштарга чыгып кетем. Мына ошол нерсе мага абдан
жардамын тийгизип атат, пейзаждык лирикаларды жазышыма өтө чоң өбөлүк болуп атат. Азыркы коомдун абалы сөзсүз түрдө акындардын ырларында айтылып, жазуучулардын чыгармаларына камтылып жатканы шексиз. Ал эми Алтынбек Исмаилов азыркы замандын көрүнүшүн агрессия деген ыры менен көрсөтүп берген. Жүрөгүндө ыза, согуш дүрбөлөң, жүздөрдү көк көрчү болдум гүлбөгөн, жаакташып жакалашкан жандарды жолуктурам бардык жерден күндө мен. Азыры рас албууттанып басылбай, ажылдамай, беттен алмай, бакырмай, адат болду кадыресе атүгүл, аздектеген ишенимге асылмай. Союл кезеп ызырынса тентектер, сүйүү издеп дүйнө кезет элпек жел, арбы парат отоо чөптөй ан сайын, аял затка кол көтөргөн эркектер. Өрт чыгарып агрессиянын учкуну, өлкөлөрдү каптайт улам ыш күлү, шоола чачкан карегине балдардын, шилтенетех аталардын мыштымы. Салт кайланса азыр бетке тар сурмай, салт кайланган эбак көңүл калтырмай, кырды бычак телерадио гезиттер, кызыл кыргын интернетте ал тургай. Бири-биринин короосуна ташаткан, бирин бири былчылдатып ашаткан, жарандардын жаңжалынан түн ыйлап жада калса мурду канап атат таң. Жаалданган адам болбой куруп кал, жашын төгөт жетим жесир булуттар, бир атадан бир энеден тараган, бирин бири мойсоп жатат улуттар. Акыркы учурда кара сөз да которуп атырсыз агай. Анан өзүңүз дагы кара сөз жазасызбы? Жок, өзүм кара сөз жазып көрө элекмин. Жалаң ыр менен алектенип келатам. Анан биринчи жолу ошол Азербайжандардын согушка арналган аңгемелерин которуп көрдүм. Анан мындай менде ой пайда болду, ишеним пайда болду. Кара сөз жазсам болот экен, бир эксперимент, кыргызча айтканда тажрыйба жасап көрүшүм керек экен. Себеби мен жалаң гана ырды которуп жүрүп, ыр которуп атканда ушунчалык рахат алып, ошондон тим эле өзүмдү эркин сезип, ал эми кара сөздү жазып көргөн эмес элем. Биринчи жолу бир 4-5 аңгемени которуп көрдүм. Башында кыйналдым, бирок 2-3 аңгемеден кийин шыр кетти. Анда деле калемимди эркин шилтейт экенмин. Кара сөз жазып көрүшүм керек экен. Өзүңдү издөөдө өжөр бол. Сен издеген адам сенсиң дейт Руми. Адамдын чексиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Андыктан улам алдыга умтулуу менен гана бийиктиктерди багындыра алабыз. Поэзия деген мындай бир кичинекей бир жомок сыяктуу серпимдер деп айтар элем да. Мына ушуну Алтынбек абдан жакшы түшүнөт. Бүгүнкү күндө абдан күрдөөлүү иштеп жатат деп айтсак болот. Бирок экинчи жагынан мен айтар элем, ушундай бүгүнкү кезинде дагы Алтынбектен масштабдуу, дагы мындай бир чоң ойду ичине камтыган ырларды күтөм. Ошол эле кезде поэма деген биздин өтө мыкты жанрыбыз бар. Ушул поэмада дагы дал ушул кезде Алтынбек өзүнүн күчүн сынашы керек. Алтынбек Исмаилов жөнүндө эгерде чыгармачылык ушул ыргакта ушул темп менен өнүгүп кете берсе, дагы далай сөз кылабыз го деген оюм бар. Иреттеп жан дүйнөмдү башаламан, ичиме сүңгүп эшик ачам анан, өзүмдү ар кай жерден таап келем, өмүрү өзүм менен жашабаган. Өзгөчө кубат берип жашыла алам, өзүмдү чогултамын чачыраган, күзгүнүн маңдайына олтургузуп,
күн сайын ырларымдын чачын алам